Салык кызматкерлери жергиликтүү милиция менен бирге Баткен шаарындагы соода түйүндөрүн кыдырып, соодагер менен аларманга көзөмөл салык машиналар тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Чек талап кылып алыңыздар. Лотерея болот. Буга чейин патент аркылуу салык төлөгөн ишкерлер ККМ аппаратын баштап алганда түшүнбөй кыйналышканын айтышты. Азыр эми өздөштүрүп алган соң ККМ менен соода кылышууда. Biz buga чейин салыкты патент аркылуу эле төлөп келгенбиз. Анан ККМге 28 февралдан өттүк. Иштеп жатабыз ошо ККМ менен. Азыр 3 айда квартальный чыгат да, өз негизи налог жок, ошондой билинет эми кандай болуп чыгат, кандай болот. Эми негизи эле көп чыгып калса керек деп эле оюбуз ошондой болуп атат. Салык кызматкерлердин айтымында ККМге каршы болгон ишкерлер да жок эмес. Салыктан качуу аракетинде көзөмөл кассалык машинаны атайлап иштетпей койгон бир ишкерге административдик чара көрүлүп, айып пул салынган. Андайлар бар, 5 кол тең эмес. Ал учурда биз рейд менен барып калган учурда көрүп контрольный закуп болот. Ошол учурда чек бербесе контрольный закуп айып пул каралган. Өздөрүнүн оборотун жашыруу максатында колдонулат. Салык кызматынын берген маалыматына ылайык, Баткен облусунда 4700дөн ашуун ишкер ККМге өтүшү керек болсо, алардын дээрлик 100%га жакыны ККМ аппаратын колдонууда. Бүгүнкү күндө Баткен облусу боюнча болгон 4776 соода түйүндөр бар. Анын ичинен 4768 жеке ишкер ККМге өткөн. Пайызга алсак 99.008 пайызга аткарылды. Бул ККМди орнотуш үчүн мамлекеттик салык кызмат жагынан бекер таркатылып атат аппараттар жеке ишкерлерге. Ошондой жеңилдиктер берилип атат. Кассаны көзөмөлдөөчү машиналардын колдонуусун жайылтуу менен Баткен шаарында салык 10 эсеге көп түшкөн. Айтсак 2021 жылы 700 000 сомдун тегерегинде салык түшсө, 2022 жылы 7 миллион сомдук салык жыйналган.